Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkochoyevich. Сузак районунун урматтуу тургундары, үй ээси болуу убактысына туш болуп жаткан мекендештер, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары, бүгүн биз бул жерге мамлекеттин калкка кам көрүү саясатынын кезектеги жандуу мисалы Сузак районунун Багыш айыл аймагындагы Асман Резиденс 4 жаңы турак жай комплексин пайдаланууга берүү үчүн чогулуп отурабыз. Бул күн үй алуу убактысына ээ болгон жарандарыбыз үчүн өзгөчө күн десек болот. Буюрса, бул үйлөрдүн жарыгы жанып, балдардын күлкүсү жаңырып, жаңы турмуш башталганы турат. Тапшырылып жаткан батирлер үмүттүн, ишенимдин, ынтымактын жышааны, мамлекет менен элдин биримдигинин белгиси болгондуктан, сиздердин бүгүнкү сүйүнүчүңүздөргө тең орток болуп жатканыма мен дагы кубанычтамын. Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда. Мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционердик коому өлкөнүн мамлекеттик турак жай саясатынын борбордук институтуна жана жеңилдетилген ипотекалык батирлерди тапшыруу механизмдеринин өнүктүрүүнүн негизине айланды. Акыркы маалыматтар боюнча 2025 жылдын 9 айында үйгө муктаж болуп кезекте турган жана үлүштүк курулуш механизми менен 50% төлөгөн 3621 жаранга батир берилди. Ар бир тапшырылган үй бул берилген убадалардын аткарылышы элибиздин ишениминин акталышы болуп эсептелет. Бизге элдин ишенимине ээ болуудан артык эч нерсе жок. Мына ошол ишенимди сактап, элдин турмушун жеңилдетүүгө багытталган иштерди туруктуу түрдө жигердүүлүк менен улантып келе жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, бул жерден мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставтык капиталы 2015 жылы 10 миллион сомду түзгөн болсо, быйыл ал 87,5 миллиард сомго чейин өскөнүн белгилеп айта кетейин. Үй алуу үчүн арыздарды кабыл алуу санариптештирилип, түндүк мобилдик тиркемесинин ишке киргизилиши кезектин автоматташтырылышына жана коррупциялык тобокелчиликтерден арылууга өбөлгө түздү. Азыркы учурда 13 миңден ашык үй бүлө турак жай менен камсыз болуп, дагы 69 миңден ашык жаран мамлекеттик программалардын алкагында үй алуу үчүн кезектерин күтүп жатышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттин жергиликтүү турак жай системасынын натыйжалуу жана туруктуу моделин көрсөтүп, миңдеген муктаж жарандарыбызды үй менен камсыз кылып, экономикалык өсүштү жана инфратүзүмдүн өнүгүшүн стимулдаштырууда. Жетишилген жыйынтыктар мамлекеттик турак жай саясатынын негизи катары стратегиялык маанисин далилдеп турат. Ал эми батирлерди тапшырыла турган Асман Резидент 4 турак жай комплексинде 9 кабаттуу 12 үй курулуп, жалпы 945 батирди камтыйт. Анын ичинде үмүт артып, кезекте турган 153 жаранга бүгүн мына азыр ак өргөлөрүнүн ачкычтары тапшырылмакчы. Калган жарандарыбыз Кудай буйрса 1 айдын ичинде кирип жашап каласыздар. Бул көп кабаттуу үй дагы жашоого ыңгайлуу, коопсуз, заманбап стандарттар жана тиешелүү шарттар менен курулду. Мындай кубанычтуу учурдун артында чоң эмгек, тынымсыз аракет жатканын белгилеп кетким келет. Бул турак жайдын курулушуна катышкан бардык адистерге, куруучуларга, инженерлерге, архитекторлорго, мамлекеттик ипотекалык компаниянын жамаатына ыраазычылык билдиргим келет. Биз мындан ары дагы өлкөбүздө муктаж болгон ар бир үй бүлөгө өзүнүн баш калкасына, уюткулуу очогуна ээ болсун деген жакшы тилек менен ишибизди уланта беребиз. Бул багытта жаңы долбоорлорду ишке ашырабыз. Жарандардын жашоо шарттарын жакшыртууга мамлекеттин бар күчүн жумшайбыз.
турак жай курулушу боюнча стратегиялык пландар узак мөөнөттүү мүнөзгө ээ, заманбап жана ыңгайлуу турак жай объектилери келечекте дагы тынымсыз курула бермекчи. Урматтуу үй ээлери, жаңы конушуңарда жаңы дем менен жаңыча жашоо башталсын, алдыга койгон ой максаттарыңыздар орундалсын, балдарыңыздар билимдүү болуп, мамлекетине, эли журтуна, мекенине кызмат кылып из калтыра беришсин. Үйүңүздөрдө ар дайым тынчтык өкүм сүрүп, ырыс кут уялап, береке кетпесин. Ушул жерден агарып көгөрө бериңиздер, жаңы конушуңуздар кут болсун. Кут болсун батириңиз мынакей. Канча жыл dediniz? 42 жыл мугалимсиз, э? Канча балаңыз бар? 3 балаңыз. Канча комнат квартира? 1 комнат. 1 комнат. Ушундай болуп. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу бүгүнкү аземдин катышуучулары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин ушул бүгүнкү батир алаткан жарандардын кубанычы чексиз. Ушул мынакей айылда ушундай үйлөр курулуп, ушундай жарандарга мүмкүнчүлүк берилип атканына абдан ыраазыбыз. Ишиңизге ийгилик, баарыңыздарды үйүңүздөр кут болсун. 7 этажга чейин. 7 этажга чейин. 7 этаж салсаң бул эми болуп калат, э? 7 этаж салсаң анда лифт коюш керек болуп калат, э? Анда лифт менен эле 7 этаж кылсак, 7 этаж анан стоянкаларын ушундай кылып койсоң болот экен. Ар бириге өзүнүн стоянкасы болсо квартира. Жер калтырып туруп. Могу жер канча гектар? Общий 482. 482? Ой, анда бир аяка мындан көп кылып коюңуз. Geliniz, siz benim uçuraşan abdan kuvanıştım. Rahmat sizge uşunca bir el üçün işlep, uşunca üylördü salıp, el üçün işlegenin üçün, den solun çın bolsun, daim uşunday işlep жүрөбөр. Kuda kalasa en kısazlıkta dağı prezident boluşuna koldoy sen 90% şayla olabız. Kuda kalasa. Шайлайбыз, Кудай кааласа. Кимиңиз, уулуңуз, кызыңыз алып атайын? Uğrum alıp atar. Уулуңуз. Каякта иштейсиз? Немеде диализ алам. Он жылдан бери Демек, иштеген жериңиз чөз? Лайт академияда. Gel gelişmek seni görür, televizyonda görür. Aynen aynen. Buna televizyonda görür, buna kulağına bir karışır, yüz yüzle böyle tağız. Şimdi bir karışır. Beyaz erkeğiniz. Görsün aynen aynen. Malazgirt. Bakın 30 yıldan beri şu an babamda yeni yüzleri. Şu meselelerine bekleyin. Жақсы екен. Осты еле шығарды. Жоқ. Уақытыңыз тар. El için işlep жүресің, rahmat sana. Bilesen Kudayım tileğin versin, den solun çın bolsun, bolacak menen, şu toğan uruğun menen, el jurtun menen, tınç bolup, aman bolup, daim жақсылыкта da жүрөр. Саламатсыңар. Конушуңар кут болсун. Olsun olsun nasıl Конушуңар кут болсун. Бул жакшы болуп кетти. Канча комната жер? Bir комната экен, э? Киммен алдыңыз? Сиз алдыңыз? Милиция капитаны. Канча жыл болду иштегениңиз? 10 жыл болду. 10 жыл? Жакшы. 10 жылда. Каякта жашап жүрдүңүз? Квартира алып жүрдүңүз? Ата-энем менен жашадым. Чоң ата-эне менен бирге. Канча балаң бар? Балам жок койдум. Үйлөнөсүң. Канчадасың? Быйыл буюрса. Tamam gelse millette oturur. Квартира болмағаннан үйленейін деп жүрмесің, құт болсын квартира. Жақсы да екен бе? Отделкалар жақсы екен, таң осы диелі. Саламатсыңар. Конушуңар құт болсын. Ой, жігіт, қаншада бұл? 2 жашта. Молодец. Келді шығып қалды ма? Жал bir балаңар бар ма? Қанша комната алдыңар? 2 комнат. Қаяқта іштейсіз? Мен мектепте. Мектеп мұғалімсіз? Мұғалім. Қанша жыл болды мұғалім? 5 жыл. Быйыл 6 жылга кетет. Сіз қаяқта іштейсіз? Мен өзү жеке ишкем. Жеке ішке? Келіншегіңіз алған екен, да? 2 комната? Жақсы екен? Ассаламу алейкум. Құтты болсын конушуңар. Жақсы екен квартира? Жақсы екен. Болау? 9-нчы этаж екен, бұл?
жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла. Uzak. Memleket Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшымы? Кут болсун квартира. Siz алдыңыз ба? Kızım oldu. Кыз каякта иштейсиз? Канча жыл болду иштегениңиз? 2 жыл. Негизи бир жерде болду негизги. Очередке турганбыз. Кезекке туруп. Жакшы. Канча комнат экен? Бир комнат. Жакшы экен? Atan çalışalım. Қуанышымызға шек жоқ, разымыз. Алла разы болсын. Жакшы, кут болсун. Ушу жерден агарып көгөргүлө. Келин алып кыз узаткыла дегендей тойлор эле болуп турсун. Жакшы болот. Шеф, мына даже близко жоқ болсын. Барды құда қаласа. Болду, молодцы. Ушундай кылып сала бергиле. Скамейка, парк менен 3 заезд бар. Европага барганда ушундайларды көрүп алып кызыгат элекин. Жасап койсо болот. Өзүңүз эле жасап койсо. Комплекс. Шамбур балабыз сұқтанды қылып, жандан ашып кеттік қой бұйырсаларды. Айыр жергесінде ушундай кылып туруп койду. Молодец. Олардың бәрі соңына кеп қойды. Ассаламу алейкум. Бул жактан баштама, мына жактан. Айтып кетчү өзгөчөлүктөрү жер аянты 4 гектар 80 сотик болгон, а бул жерде буга чейинки биз курулуш баштаганга чейинки абалы өтө мындай акыбалы начар болгон. Подвалдары бүт баягы погребной ямалар болгон. Бино сактоочучу. Ошолор тазалаш өтө кыйын болду да. 3-4 ай ошол кетти да жанам кыйналышты балдар. Техника экономикалык показательдер бүт айтылып бүттү дейм. Канча квартира, канча этаждан болгону, ал эми өзгөчөлүктөрүн айтып кетсек жер болчу. Бул долбоорубуз өзгөчө болгон. Планировкалары аябай просторный болуп, анан бардык материалдарыбыз лабораториядан өтүп, 9 баллуу системага жооп бере турган болуп, сейсмикалык институттан да жооп бере турган болуп өткөнбүз. Өзгөчөлүктөрү дагы парковочный местолорубуз бар жер алдында 172. Жер үстүндө болсо 514. Сырткы жасалгаларыбыз дагы өзүңүз көрүп тургандай өзгөчө жасалган. Барды 945 квартира, 126 3 бөлмөлүү, 441 2 бөлмөлүү, 1 бөлмөлүү 378. Жер алдында 172 парковочный место, жер алдында үстүндө болсо 514. 380 кладовой местоларыбыз дагы бар. Минус 1-де. Жакшы. Подвалдан жанагы стоянкадан сразу лифт менен көтөрүлүп койду. Машина кырып токтосун, барып үстүнө чыгып. Аят үстүн жайы кышы жибей. Удобство. Ыңгайлуу. Кышында жылуу жайында салкын. Кут болсун эми мына үйлөрүңүздөр. Кут болсун ушул жерден агарып көгөргүлө, келин алып кыз узаткыла дегендей той эле болуп турсун. Жакшылыктар эле болсун. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, körgen çıksın taşına, o iki dost köz diyesin başına. Кудай кабыл кылсын.